Mikrobu çok to'lordun abasığında Şındık yaşatlar iste ömüme Büyük möngü arçalar arasına Getesin de sulu kız menime Getesin de sulu kız menime Külük minip barabız gül tergegeni Bulaktardım gülküsün үйrөнгөнү Tereң ойдун маңызын берип тураттай толуктардын жөнөкөй сүйлөмдөрү Толуктардын жөнөкөy сүйлөмдөрү Жүрөктөрдө жаштыктын оту барда Дал өзүнө укмуштун жолугабыз Чыгып барып эң бийик чокуларга Жылдыздарга зымырап боюрагабыз Жылдыздарга зымырап боюрабыз Микробу жок тоолордун абасында Чындык жашайт наристе өңү менен Бийик мөңгү арчалар арасына Кетесиңди сулуу кыз мени менен Кетесиңди сулуу кыз мени менен Кетесиңди сулуу кыз мени менен деп мына чоң сиздин жакшынакай чыгармаңыз менен башталып отурат. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына жалпыңыздарга бүгүн маалым болгондой чак түш жекшемби күнкү көрсөтүүбүздө кыргыз журтчулугуна белгилүү обончу Абдуманап Төрөбек биздин конокто болуп отурат. Абдуманап аке мына кечээ эле бизде аппак кар жаап, элибизге ушул жакшылык, ырыскы тартуулап бүгүн күн чайтай ачылып жаткан чакта микробу жок ошол тоолорду бир сыйра кыдырып, жети дубаныбызды кыдырып келгендей боло түштүк. Бир эле биздин жети дубан эмес, бүгүнкү биздин чак түш деги эле эл тээрди бүт дүйнөдө ошол 59 өлкө дагы көрүп жаткан чагы да. Куш келипсиз биздин студияга. Эми биз ушул маек курардан удаа эле дароо эле ошо сиздин микробу жок тоолорду аралап кеткенден кийин эле анан ошол менен бирге кетесиңби сулуу кыз мени менен дегенден кийин эле 5-Б класска чакырган күнүңүз да бар да. Ооба. Эң сонун болот. Анда эмесе ушул бул эки ырдын тең текстин жанагы азыркы аткарган ырымдагы анан ушул 5-Б класс болгон эле деген ырымдын да текстин Жолон Мамытов жазган. Анда эмесе ушул 5-Б класста болгон эле деген ырымды тартуулап коеюн. Жакшы болот. Кирип барсам класска сен олтурган сен олтурган ченде менин орнум боло турган окшоп кеттиң ошол күн сенсиз калгана
өткөн өмүр бекерге корутулган. O altınım özümdü süyüptürmün, süyüptürmün, süyüptürmün. Süymök dursun kızganıp jürüptürmün, jürüptürmün, jürüptürmün. Suzun dönüp mamilen maga gana. Maga gana. Başkalarga jarkıldap güyüktürdü. Başkalarga jarkıldap güyüktürdü. O altınım sen so jürösüңdü, jürösüңdü, ey jürösüңdü. Ötkündörдү көңүлгө tüyösüңdü, tüyösüңdü, ey tüyösüңdü. Жалбырактын алдына катсам жамгыр, катсам жамгыр, эстен жууп салганын сүрөтүңдү, эстен жууп салганын сүрөтүңдү. Sүйөм десем капыстан жолдон эгеле, жолдон эгеле, эй жолдон эгеле. Илавидин озондоп шондон эге, шондон эге, шондон эге. Бул окуя, бул иштер көп жыл мурун. Көп жыл мурун. 5-чи Б класстагы болгон эле. 5-чи Б класста болгон эле. 5-чи Б класста болгон эле. Бале. Ушул азыр эле мына сиз аткарган эки чыгармаларыңыздан балким биз ушул 5-чи, 6-чы, 7-чи класстарда улуу тоолордун коюнунда бул жагы мен өзүм кичим экеним чоңолай өрөндө ошол бала чагыбызда сиздин ырдаган ырларыңыз чагылгандай чарк этип эл журтубуздун чоң делебесин козгоп кумарын жазганда эми ушул чыгармачылыкка биз артка бир кайрылып сиз чегинүү жасап ошол жаштыгыңызга бир кайрылып өттүңүз да. Деги эле бул өнөргө келүүдө бул өнөр кайдан келген да сизге? Мисалы ошол арабан жергесинде жүрүп, аккордеон көтөрүп калып дегендей. Эми бул өнөр бирөөдөн келди деп айтыш кыйын. Эми бул баягы балалык мезгилде эле ошол радиодон Рыспай Абдыкадыровдун, Токон Ешбаевдин, ана Кудайберген Темиров ошол агайлардын ырларын угуп туруп баягы таасирленип, анан айрыкча баягы Рыспай акенин ырлары ушунчалык мындай таасир берип, бир ушулардай болуп ырдасам экен деп эле анан жүрүп, ошо мектеп мезгилинде эле анан мектептин аккордеону бар болчу, ошону менен кружокторго катышып жүрүп, ошентип анан башталып кетти да.
ошо 5-6 Чыгармачылык. класстарда окуганда ошо аккордеонду кучактап үйрөнүп, аккордеон ойногон агайларды ээрчип ошентип жүрүп анан кийин ушу чыгармачылык ушу башталып кеткен. Демек ушул биздин улуу сиздерден мурда келген, биздин элибиз сыйлаган улуу инсандардын шыгы менен ушундай чыгармачыл чыйыр башталып кетиптир. Ошол сиздин чыгарган чыгармаларыңыздын көпчүлүгү бүгүн сөздү азыраак кылалык Абдыман аке. Анан элибиз ушул көбүнчө сүйөт, ушул сиздерди сагынып деле калып жүрүшөт. Такай мен азыр айта кетейин, кадырман телекөрөрмандар, биздин түз эфирде байланыш телефонубуз иштеп жатат. Абдыманап агабызга ушул каалоо тилектер болсо, ушул агабыздын чыгармачыл байланыш каалаган инсандар болсо 03222 коду аркылуу 55732 номерине кайрылып өзүңүздөрдүн суроолорду берсеңиздер болот. Ал эми Абдыман аке мына азыр ушул жакшынакай көрсөтүүнү жакшы жагымдуу чыгармалар менен баштагандан кийин сиздин дагы бир келип кетчи Ош жака деген чыгармаңызды жалпы эл ушундай бир кубануу менен угуп жүрөт да. Жакшы болот. Анда ошол бир келип кетчи Ош жака деген ырымды тартуулап коеюн. Бул ырдын текстин биздин ушу белгилүү жазуучу агайыбыз Абдырашид Турбаев жазган. Сараттан күчөп турганда жамгырды чөлдөр күтүшөт, жаз келип сайран курганда ак кулуу көлдөр күтүшөт, ак кулуу көлдөр, ак кулуу көлдөр, ак кулуу көлдөр күтүшөт. Аккудай мүлчүм келишкен, жаныңдан акен садаға, күтүүсүз келген бакыттай бир келип кетчи Ош жака, бир келип кетчи, бир келип кетчи, бир келип кетчи Ош жака. Азапқа батты жүрөгүм, жолугар жомок күнден сен, зарыгып күтүп жүрөм, сүйгөнүм сендей гүлден сен, сүйгөнүм сендей, сүйгөнүм сендей, сүйгөнүм сендей гүлден сен. Gülsümün jaynap açılgan, canımdan aken sadaga, kütүүsüz gelgen vakıttay bir gelip ketçi Oş jaka, bir gelip ketçi, bir gelip ketçi, bir gelip ketçi Oş jaka. Еңсеген менин жазымсың, кел жаным көңүл ачылсын, бүркүттөй шаңшып учайып булуккан черлер жазылсын, булуккан черлер, булуккан черлер, булуккан черим жазылсын. Nazdana gülüp söylegen,
Canımdan özüm sadağa, bütünsüz gelgen bakıttan bir gelip geçti hoşçaka. Bir gelip geçti, bir gelip geçti, bir gelip geçti hoşçaka. Bir gelip geçti, bir gelip geçti, kayrılıp geçti biz jaka. Элдин баары ушул кумар жазылып отурганда мен деле ушундай элестетип отурам. Азыр жалпы биздин телекөрөрмандар сиздин ырларыңыздан ушундай кубанычка чоң батып отурушат да. Ошону менен бирге биздин мына 10 кыска номер аркылуу дагы жакшы каалоо тилектер башталды биздин ЛТР каналында. СМС жазып ошо кайрылып бир топ жакшы ийгиликтерди айтат деген ойдомун. Ошону менен бирге мына азыр байланыш телефондор дагы иштеп жатат. Сиздин ошо биринчи окуткан агайыңыздын азыр ушу телефон чалуусу бар экен, угуп коелук. Алло, биз сиздерди угуп жатабыз. Алло, Сүйлөй бериңиз. алло, Абдыманап, senin şu bugünkü konsertke bergen emeğini görüp men abdan kuvandım. Sana men çıkarmacılık işine men iyilik kalayımın. Bundan da arıdağı sen şunday çıkarmacılığın örükünde de ver. Densoluk versin, yübilöңde tınçlık bolsun. Men uşudu kalap ketem de. Рахмат, мен İlyas Agay'mın men. мен үнүңүздөн эле таандым агай. Рахмат, чоң рахмат сизге да. Ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз агай. Ар дайым бар болуңуз. Рахмат, рахмат. Сизге агайга чоң рахмат. Алгачкы сизди тарбиялап окутуп, ушул үй бүлөдөн өзүнчө болсо, анан мугалимдер деген өзүнчө бир дагы чоң тарбияны берип туруп, даңгыр жолго салган инсандар болот. Агайга чоң рахмат. Эми Абдыманап аке, мына Абдыманап Төрөбеков дегенде биз ушул жанагы 5-Б классты билебиз. Бир келип кеткен ошту сезебиз. Абдыманап Төрөбеков дегенде бир кездеги ошол сиздин жаштыгыңызды ошол Ариет тобундагы биз билебиз да. Азыр дагы бир байланыш бар экен, сизге чыгып атат. Анан ошодон кийин Ариет тобу жөнүндө дагы бир экөөбүз бир сүйлөшө кетсек да. Алло, биз сиздерди угуп жатабыз. Саламатсызбы, мен Абдыманап Төрөбеков. Ариеттин мурунку боюнча кичине эскерүүнөн азыркы чүлгөн боюнча кичине айтып берсе жакшы болмок. Ариет жөнүндө. Рахмат, жакшы болот. Менимче чамасы бул үн биздин кадимки Тент агайдын үнү окшойт. Ошондой угулду. Эми Ариет жөнүндө айта кетсеңиз да, мен деле ошол суроону берейин деп отурдум эле. Ариет ансамблы, бул ансамблдын өзү түзүлгөнүнө бир 30 жылдан ашып калды. Себеби биз 78-жылдары институтта чогуу бүтүргөн Разак Абдыкадыров, Абдыманап Нышанов, мен үчөөбүз биригип алып бир ансамбль түзөлү деген ниет менен ошо 1-Ноокат районунда 78-жылы түзүлгөнбүз. Андан кийин өзгөндө 79-жылы баштап ошо көп жылдарга чейин бирге болдук. Биринчи ошол башталыш өзөгү деп ошо Абдыманап Нышанов, анан кийин ошо Разак Абдыкадыров деген досубуз бар эле, эми жаткан жер жайлуу болсун, ал кишибиз кайтыш болуп кетти. Азыр эми ошол канча жылдардан бери мындай бир кичине чыгармачыл бир себептер менен ушул байланыша албай жүрдүк эле. Биз 1-2 жылдан бери мына азыр кайрадан Алик Балбаков, анан кийин Ибрагим, Абдыманап, анан Рашид деген бир инибиз бар. Ошол бешөөбүз биригип алып, азыр Ариет ансамблинин ошо кайрадан баягындай жандуу үнү менен ошол мурдагыдай эле инструменттерди ойноп, ошо кайрадан ансамблды жандандырып атабыз. Азыр ошо Өзгөн районунун маданият үйүнүнүн алдында. Бул ансамблды жандандырууга ошол райондун маданият бөлүм жетекчиси Байы Каримов деген жигит бар. Ошол аябай ушундай жакындан жардам берип атат. Ошол кишиге да чоң рахмат. Кайрадан сиздер ушул мурдагыдай тирүүлөй деп коелук. Живой музыка деп коет го. Сиздердин ушул ойноп келгениңиздерге элге ушунчалык жагып, ушунчалык бир атаңыздар чыгып, Ноокаттан башталган болсо, ошол Өзгөндө кайрадан ушу чыңалып, бүт көп жерлерге барып, атак наам алып, ошол дукту өчүрбөй келесиздер да. Эми кайрадан түзүп жаткан турбайсыздарбы? Эми Абдыманап аке ушул бүт телекөрөрмандар, балким
азыр угуп көрүп отурат. Сизге дагы бир ушул ошол ариетке байланыштуу бир аздан кийин дагы бир сиздерди чогуу состав менен бир жакшынакай ырыңыздарды беребиз. Ага чейин ушул сиз ушул биздин кыргыз жергебизге белгилүү болгон инсан бар. Өзү башка кызматта иштеп жүрсө дагы, бирок сиз менен чыгармачыл байланышта келген өзүңүздүн кайра эле жердешиңиз болсо керек. Жердешиңиз Иманберди Жалиловдун сөзүн көп ошо чыгармачыл байланышып жүрөсүз да. Иманберди аганын сөзүнө жазылган чыгармалардан укпайлыкпы? Жакшы болот. Иманберди Жалилов менен ушул көп жылдардан бери ошо чыгармачылык байланышта, анан өзүмдө досум болот, ошо жердеш. Анан кийин ал кишинин көптөгөн ырларына оон жараттым. Мисалы үчүн жана кыз бурак ырдап жүргөн, мына Кенже ырдап жүрөт, өзүң деңсейин деген. Анан кийин жанагы кыз бурактын той башталды, жар жарай деген бир ырды тойлордо ырдап жүрүшөт. Ошо клиптери бар. Ошол ырдагы ошо Иманбердинин тексти. Ошон бир топ чыгармаларына демек оон жаратып келатат экенсиз да. Анан дагы бир байланыш бар экен. Анан ошодон кийин анан Иманберди агабыздын сөзүнө жазылган чыгармаңызды ырдап бересиз. Алло, биз сиздерди угуп жатабыз. Алло. Чыгармачыл байланыш үзүлүп калды окшойт. Анда Иманберди агабыздын сөзүнө жазылган ошо ырлардан баштайлык. Анда эмесе мен ошол Иманберди Жалиловдун сөзүнө жазылган билбей калдым кимди ээрчип кеткеним деген бир ырым бар. Ошону ырдап берейин. Ошол күнү кош айтышты кунчукпай, алыстадың караныңды көрсөттөй, толуп ташып кала берди мага албай, из калтырып солуп калган калтырып солуп калган, из калтырып солуп калган өзүңдө. Көрбөй калсам сагынам деп жазганым, жалган беле сүйөм деген каттагырым, гүл өмүрдү ойрон кылып кеттиң го, көлгө айланды көздөн аккан жаштагырым, көлгө айланды көздөн аккан, көлгө айланды көздөн аккан жаштагырым. Жан дүйнөмдү козгоп жүргөн сөздөрүм, билбептирмин баары жалган экенин, кайгы муңду тартуу кылып өзүмө, билбей калдым кимди ээрчиппин кеткенин, билбей калдым кимди ээрчип, билбей калдым кимди ээрчиппин кеткенин, билбей калдым кимди ээрчип, билбей калдым кимди ээрчиппин
мына ушул биздин Иманберди агабыздын сөзү дагы оонуңуз менен айкалышып, көп адамдарга көп ойлорду салгандай болду менимче. Эми Абдыманап аке, мына биз бала чакта дейликпи, мына мен ушул чыгармачыл жолго жанагы сиз аккордеон көтөрүп 5-класстан бери жагынан агайлар менен биздин улуу инсандар ушул Ырысбай агалардын ырларын угуп жүрүп, чыгармачылык чыгы жолго ушундай кирип кеттим, сүңгүп деп айтып атпайсызбы? Андан кийин мына биз Ариетке келип отурабыз. Мен муну филармонияга келгенде, филармонияда алгач ачылганда, ошол биз жаш бала маалда келгенде, сиздер ошол маалда ошол дүркүрөп турган чагыңыздар экен, ошондо чыгармачыл айкалыш болуп кетти да. Деги эле ушул сиз азыр учурда элдерден ар кандай ушул суроолор балким түшүшү мүмкүн да. Азыр бизге мына кээ бир суроолорду дагы айтып атат мага. Абдыман агабыз азыр учурда бир эле Ариетти кайрадан жандандыруудан башка кайсы жерде кызмат кылып атат деген суроо ушундай көп. Эми азырынча ошо эч жерде иштебей атам. Мен өзүм азыр бир чыгармачылык чыныгы эме менен алектенип атам, өзүмдүн чыгармачылыгым менен. Ошо жакында 55 жылдык юбилейный бир концерт өткөрөйүн деген ниетим бар. Ошого карата бир 55 жашка 55 ыр деген бир жыйнак чыгарайын деп атам. Ырлар жыйнагымчы. Демек сиз катуу иштеп атасыз. Ноталарымды уже жазып даярдап койдум. Жакында буйруса ошол бир ушул басмага берейин деген ниет бар. Демек ушул бизде тынчтык болуп турса дагы жакшынакай чыгармалар жаңырар бышык экен. Ошоңуз менен алдын ала куттуктай кетели. 55 дегенде эле жөн сан эмес, 55. Анан байланыш бар экен. Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен манава агайга берип турган суроом бар эле. Сүйлөй бериңиз. Сизге иштериңизге чоң ийгилик, анан дагы 8-мартка карата бир ырдап берип коюшуңузду суранам. Мына эме Абдыманап ака аябай жакшы суроо экен. Жаш биздин наристебиз чыгып атат окшойт, ушу 8-мартка катары дейт. Мен демек сизден ушу жакында эле чоң ушул майрам келе атат, аялдардын эл аралык майрамы. Ошо сизден деле өтүнүп кетер элек, ушул Апакем деген чыгармаңызды аябай биз сүйүп угабыз. Ошол чыгарма жалпы апаларга, ушул апаларды эстеп, аталарды эстеп дегендей бир ырдай кетсеңиз. Жакшы болот. Анда эмесе ошол урматтуу аял заты, урматтуу апалар, урматтуу карындаштар, сүйүктүү жарлар, ушул кыргыз элинин жалпы аял затына арнап энеден улуу инсан жок болбосо керек. Ошол Апакем деген бир ырым бар эле. Ошол барыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктап, ошол майрамдык белек катары ырдап берейин. Анда эмесе ошол Апакем. Tengdeşi çok asıl zatım, asıl zatım Apakem. Arzı bağanlarım sağa, ırım sağa arlayım ben. Calgızım ömürüm arnadan emgegimdi kantip kaydan maktayım men kerben yıllar çeksizlikке soruldu kayran yaşım karılığa toruldu Hakkın arman koldan gelse bana gele Görsetmek mi yaşlığına Kayıtıp arçu yolundu
жатсаң дағы ұлың үшін азаптың қабағым же қашым деп өстірдім мен мертегебе ыразылық білдіріп жаратқандан тілең сенің өмірің кермен жылдар чексіздікке сорылды қайран жасым қарылыққа торылды атың арман қолдан келсе ғаныңды көрсетмекпін жастығыңа қайтып арчу жолыңды Аттың арман қолдан келсе қан елем ұзартмақмын сенің өмір жолды. Енелердің барына ушул бір жакшынакай тилек каалоо болду, майрам менен жакшынакай белек болду сиздин аткарган чыгармаңызда. Мындек эле ушул эне үй бүлө деп мисалы Гүлнара жеңе жөнүндө айта кетсеңиз да, сиздер ушул чыгармачыл байланыш иштеп, жеңе деле өзү чыгармачыл адам болуп өстү окшойт жаш мезгилинде. Сөзсүз ал Гүлнара менен эми бир эң негизгиси эле ушул чыгармачылык байланышта жүрүп эле анан экөөбүз ушул башка үйлөнүп сүйүү ортодо сүйүү пайда болуп. Себеби ал Гүлнара дагы биринчи кыз буракта ушу барабанда ойноп жүргөн кыз бурак ансамблинин биринчи составында. Андан кийин жана Раматлык Шамшыбек Үтөбаев ушул Ош шаарында Пединсктин алдында Назик деген ансамбль уюштуруп, ошол ансамбльде ырдап жүрдү. Андан кийин ошо биздин ансамбльде ырдады, филармонияда бизде чогуу иштеди, ушул ырдап жүргөн. Демек ушул баары бир сизге ушул көмөкчү инсан бар да жаныңызда, туурабы? Жакшы жолдор демек. Эми дагы бир байланыш бар экен. Алло, биз сиздерди угуп жатабыз. Мына байланыштар улам тияктан дагы жамгырдай эле жаап атат, СМСтер да келип атат. Анан бул жакта да байланыш бар экен. Биз сиздерди угуп жатабыз. Алло. Менимче ушу байланыш үзүлүп калды окшойт. Эми Абдана аке, сиз ушул апакеден кийин эле дароо эле ушул Араванга бир барып келбесек болбойт. Себеп дегенде сиздин аравандык сулууга деген ырыңызга ар бир той болбосун, ар бир жаштын жакшылыгы болобу, элдин ушундай бир жакшы күндөрү болгондо сөзсүз ушу бийлемей жайлары болчу эле. Эми телевизордун четинде отурган инсандар деле ырдасаңыз ушул балким бийлегенче отургандыр деп ойлойм да. Ушу аравандык сулууганда бир чогуу угалык эманда. Мейли болуп жакшы болот. Оштон чыгып жол тарттым мен араванга, эй араванга, гүл жайнап тосуп ал мен барганда, жүзүмүңдөн бир татып, жүзүңдөн өпсөм, жүзүңдөн өпсөм, кайтарымда калбасмын мен арманда. Кайтарымда калбасмын мен арманда. Эй, аравандын ак сайы агып кетти калпагыма карабай, сага келдим аппагым, аллас көйнөк кийген кыз, көккө мени минген кыз,
Araban kakmaktan todoy kılıp uygun kız. Sizdi süydüm, sizde büyüdüm, sizde büyüdüm sulu kız. Sizde büyüdüm sulu kız. Tıp Katarda biz basıp sır çekiştik, sır çekiştik, sır çekiştik. Mahabatka kumarlangan üreşittik, üreşittik, üreşittik. Tangdı tostu asmandan yıldız tarikadı, yıldız tarikadı. Tüvelikö bir boluğa kol veriştik. Tüvelikö bir boluğa, tüvelikö bir boluğa, tüvelikö bir boluğa kol veriştik. Hey aravandın aksayı, ağıp ketti kalpagım, kalpagıma karabay, sağa geldim appagım. Allas köylük giygen kız, kökkemenin uygun kız. Aravan kakmaktan todoy kılıp uygun kız. Sizdi süydüm, sizde hep büyüdüm, sizde hep büyüdüm sulu kız. Sizdi süydüm sulu kız. Sizde hep büyüdüm sulu kız. Ушул элдин баары деле корчап, ошону менен бирге эле мына СМСтерден келип жатат да сизге ушул 5 класс деген чыгармаңызга жакшы бир эмелер, ой тилектер, сизге чыгармачыл ийгиликтерди жазып жөнөтүп жатат. Анан ушул биз чыгармага эрик кетирип, көпчүлүгүн окуй албай да калып атабыз. Буюрса дагы байланыш бар экен, анда угалык. Алло. Алло. Сүйлөй бериңиздер. Саламатсызбы? Сизге чыгармачылык ийгилик, үйгүлөрүп бакыт каалайм. Sizin ırlarınız mağa abdan jağat, ayırıkça özünüz atkарган. Ошондуктан өзүңүз аткарган ырларыңыздын дискин тапсак болобу? Кайсы жерден, сатыкта барбы? Ошону сурайын дедим эле. Тапса болот. Мен өзүм мага ушу байланышка чыксаңыз, мен өзүм жаздырып беремин. Мен өзүм дискимде бар, анан мындай сатыкта эмеде жок азырынча. Бул ушул эме боюнча көп эле чындап эле элдер кайрылат да. Мына биздин Такай чыгармачыл инсандардын баары чыгып келе атпайбы? Ошолордун баарына эле ушундай эмне үчүн ушул улуу обончулардын ырлары көп элде сатыкта жок деп көп кайрылышат. Буюрса 55 жылдыкка ошо чыгарасыз, көбүнө. Кудай буйруса, ошо 55 жылдык юбилейный концерт чыгарам, өткөрөм деп атам. Ошол китептин нотасы менен анан кийин ошо ырлардын ошо музыкасында ошо жыйнагында чыгарайын деген ниетим бар. Чоң жакшы жумуш болот экен. Дагы бир байланыш бар экен бизде телекөрөрмандарыбыздан. Алло, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсыздарбы, Абдыманап айке, кандайсыз? Мен Роза Шакирова. Ой, Сиздин Усман Шакиров деген досуңуздун карындашы болом. Ой, билем Роза, сен баарыбыз эле билебиз. Абдыманап аке, сиздин ырларыңыздан ырдайын дедим эле, уруксат бересизби? Сөзсүз, сендей ырчы кызга кантип уруксат бербейин. Тем более мен өзүмдүн досумдун карындашы болсоң, сага сөзсүз уруксат берилет. Рахмат. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Дайыма бар болуңуз, эч качан үнүңүз өчпөсүн. Кыргызстанга ушундай жакшы ырларыңыз менен дагы да болсо күч кубат берип жүрөрүңүз. Рахмат сизге. Рахмат Роза, рахмат. Чоң рахмат. Мына Роза дагы ушу сизден суранып атат, жакшы ырлардан баарын тартуулап туруңуз. Эми кайсы чыгармаңызга токтолобуз? Азыр мен анда бир жаңы чыгарган бир ырларымдан бирөөсүн ырдап берейин. Бул Камалдин Султанбаевдин бир Жан дүйнөмдүн жазысын деген бир ырына обон чыгардым эле. Ошол ырды тартуулап коеюн. Анда чоң угалы. Камалдин агайыбыз дагы абдан таланттуу инсандардын бири. Анда сөздөрдү да жакшы жазат. Угалык жаңысынан. Kança жылдар
жылы өтүп баратқан жадыраған жаз жаңырды қайрадан көгүш нөшір еске салды өзіңді қиғаш тиіп тереземді сабаған қиғаш тиіп тереземді сабаған мезгиллесе пақта чабып біз жүрген сур булуттан жамғыр жашы күтілген башқалардың бары кетіп көңіл жанда қалып қол қармашып жүрген жанда қалып қол қармашып жүрген ызғарына қабылғанда тұрмыштым ызаландым өзімді өзім ұрыштым жылу жұмшақ мамилеңді көп есте өз içiмен азап чектім тымызым өз içiмен азап чектім тымызым ал бұт мүнөз өктөмеле жаш кезим мани бегери қадырымды сезбейдим жолдон шыққан азғырыққа жол беріп сенде жүрген өз бақтымдан чектейдим сенде жүрген өз бақтымдан чектейдим ызғарына қабылғанда тұрмыштым ызаландым өзіңді өзім ұрыштым жылу жұмшақ мамилеңді көп есте өз içiмен азап чектім тымызым өз içimen азап чектім тымызым сезимимде жашап жарқын елесин аштым бир топ бұл өмірдің белесин табиғатты тазартқандай жазғы жан дүйнөмдүн жазы болып келесин жан дүйнөмдүн жазы болып келесин ызғарына қабылғанда тұрмыштым ызаландым өзімді өзім ұрыштым жылу жұмшақ мамилеңді көп есте өз içimen азап чектім тымызым өз içimen кейіт
çektim tımızı, öz içimen azap çektim tımızı. Ушундай сизге чыгарма жазып берген ушул Камалдин агайларга, сизге жакшы чыгармалар жазган биздин улуу инсандарга, ушул көп эле инсандар баарына чыгармачылык ийгилик каалайбыз да сиз менен бирге. Анан мына жерде СМСтер келип, баардык ошо сизге чоң чыгармачылык ийгилик каалашып атат. 5-Б классты кайрадан суранышып атат. Ошон менен бирге эле качан концерт бересиз деп суранып атат. Чоң ийгиликтерди каалап атат элдин баардыгы. Анан бизде ушул дагы бир байланыш бар деп жатты эле, коелук. Алло, байланыш болсо угалык. Алло. Саламатсызбы? Абдыбалек Акимбек укам. Угуп жатам. Мынау Абдыманап Төрөбековго чоң ийгилик каалайбыз иштериге. Жакшы көрөбүз бул ырчы укамды. Мен бир кампермен, ала ак калпагын булгалаган араңарда ким бар? Ошол ырдырдап койсунчу сураныч. Сада олойн, Абдыманап урдап койчутай. Рахмат эже, мен ал ырды мен чындап азыр билбейт экенмин. Анан ырдап берет элем, мен башка ырымды ырдап берейин эже сиз үчүн. Келе жаткан майрамыңыз менен рахмат ушунча чыгармачылыгымды сыйлаганыңыз үчүн. Абдыманап эке, мына бизде убакыт деле саналып калды окшойт. Жана ариет жөнүндө жакшынакай сөз болду эле. Азыр сиздин ошо жалпы көрөрмандардын суроосу боюнча ырдап бергениңизге чейин ариет ансамбли менен ушул биздин студияда келип туруп ошо ойногонуңуздарды бир эл журтка көрсөтүп коелук да. Себептен кайра түптүп атыптыр да. Мен ушул учурдан пайдаланып айтып коеюн, ушул ариет ансамбли менен жакында биз мына март айынын 26-27 Норуз майрамынан кийин чоң программада ошол ариеттин 30 жылдыгы, анан кийин бир программада концерт даярдап атабыз. Ошо өзүнүн Оштун улуттук драма театрында 2 күн концерт беребиз. Ошол жалпы элди ошо концерт келип көрүп кетиңиздер. Ошол жерде бардык чыгармаларыбыз, Абдыманап Нышановдун, менин, Алик Балбаковдун жана башка чыгармалар ушул жаңыдан жазган. Анан бул концерт баягындай мындай тирүү, бардыгы ошо инструменттер ойнолуп, баягындай фонограмма жок концерт болот да. Эң сонун экен. Жандуу менен ырдала турбайбы. Анда ошол сиздердин аткарган чыгармаларыңыздарды биз студияда даяр болсо, биздин режиссерлорубуз коюп берсе, бир көрөлүк да, андан кийин сиздин дагы жакшы чыгармаларыңызды элге ырдатып берелик. Даяр болсо, кана чогуу көрөлүк анда.
мына Абдуманап аке сиздин ушул бирге кесиптеш болуп иштеген досторуңуздун Арияттын чогуу сиздердин аткарууда чыгарма уктук. Эң элге белгилүү чыгарма болчу. Көлдөн бери чыгып сизге ушул жакшы ийгиликтерди каалап атат. Эми жана апаларыбыз деле ошо калуу тилек айтып ырдап берсең уулум деп суранып кетти эле. Көрсөтүүнүн соңунда эми өзүңүздүн калуу тилек айтып, анан ушул Кара Кулжа сулуусу деген бир жакшы элге жаккан чыгармаңыз бар эле. Макул, жакшы болот. Ошол Эл журтка өзүңүздүн дагы калуу тилегиңизди айта кетсеңиз учурдан пайдаланып. эл журтка кааларым ушу элибизде Ош шаарында тынчылык болсун, ар дайым ушул ыр күлкүнүн үстүндө жүрөйлү, той тамашада жүрөйлү, баягындай жамандыктар былтыркыдай кайталанбасын. Жалпы элге тынчылык, аманчылык каалайм. Анда эмесе ушул Кара Кулжа сулуусу Жоло Мамытов жазган сөзүн сунурдап коеюн. Очоктогу жалында жуттулугу кара куздун балындай аппак тиши күрүчүндөй өзгөрүндү өрмө чагачым эй Оштун мажырым Оштун мажырым талындай өрмө чагачым эй Оштун мажырым талындай. Ажикейнин ал жайлоосу мерими качураганын карагайы көрүмүр тонун ичин жарык кылган жаш селки деги кийимге чалгын чалат көңүлү деги кийимге чалгын чалат көңүлү. Жаштыгырың тардайранын шарындай жылмай калганың жайкы күндүн таңындай сенсиз күндөр каңтарылган аркыма себеби жок эй чоң байгеге чабылбай себеби жок эй чоң байгеге чабылбай адамдарды суктандыра караткан сезимдерге нур бийлигин тараткан көрдүм беле десем энден сулууну оба көгөргөм дем мырзага кеп Кара Кулжа тараптан оба көгөргөм дем мырзага кеп Кара Кулжа тараптан Кара Кулжа тараптан.
Абдыман аке, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Келе жаткан жеңемда майрам менен, эл журтубуздун жалпы майрамы менен куттуктайбыз. Каракулжалык кыздар сизге SMS билдирип атат. Абдыман аке чыгармачылык ийгилик каалашып атат. Болот Бүргөйүп агабыз да чыгып атат сизге чыгармачылык ийгилик каалап. Деги эле аман болуңуз. Бүгүнкү ушул чыгармаңыз дагы жаңыра берсин. Биз дагы буйруса бир убакыт учуру келгенде дагы сизди чакырып, ушул биздин конок болуп кеткенге дагы бир шарт түзүп беребиз деген ойдобуз. Урматтуу телекөрөрмандар, мына бүгүнкү биздин Чактүштө кыргыз журтубузга белгилүү болгон обончу агабыз Абдыманап Төрөбеков болду. Биздин эл тээрдин көрсөтүүлөрү уланат. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.